где-то bir 50 теңге болса жақсы болады. Ошондо да 1000 киловатт алышкан ошо бурунку тарифте болса, элге раса жақсы болады. Өзүмүздө чыга дейсиз бет. Канча арзан болсо ашынча жакшы. Алиги 600 мен 700 келген көпөтөр барыптыр, ашынысы шатак болот. Азыр кыш күнүдө. Бұрын көпчілікке көмір алғаны hem қиын, қиын. 50 тен болады ма, 60 тен болады ма, қанша арзан болса, елге ашынша жеңілдік болады. Şu oyunca kalış gerek de, 70 tane olsa şu elin çönteğinin layık az işem yok. Onun için karapayım el kıynalatını kötürsün gelecek, şu ordumda kalgan jakşı, eski tarif boyunca da. Tarifte kötürmөгөн jakşı da. Hazır bardıq el bunday jaman bolup turат da, ol tükürүүгө акча алып атат, bagı transportda эме акча дисин бардыгы айлык аз да бизде, Орто Азия республикаларына караганда. Ошон үчүн мен ойлойм бүгүн эч кандай тийбеш керек ага. Бул тариф өзүнчө туруш керек, эл ушуга күнгөн, ошондон турарыбыз керек. Тыйын деле көтөрөт да, себеби ошончо эл жашап атат, тыйындан деле таматта бардык нерсечи. Ошон үчүн элдин ою менен, элдин пикири менен эсептешкен жакшы деп ойлойм. Болот ошо 77 тыйын деле. Андан төмөн кылып койсо деле жакшы болот. Анткени көпчүлүк колдонот да бардык нерсени. Ошондуктан актайт деп ойлойм. Бакиевдин убагында 60 тыйын болгон элдер кандай көтөрүлүп чыкты эле. Андан бери заман өзгөрүлдү, бирок жашоо ошондой эле болуп турат. Менин оюм боюнча азыр 2 сом канча тыйын болуп калды, бирок элдин чөнтөгүндө азыр акча жок. Эл үчүн кыйын. Ошон үчүн 60 тыйын баасы эл үчүн ыңгайлуу болмок. Masalan 700 kilovatga 0,70 tiyindan to'lab, uni yuqoriga 2 so'm qanchadan, shuni hatto 1000 kilovat qilib qo'ysa, el rosa rozi bo'ladi. Азыркы тариф боюнча эле калган жакшы. Андан кийин, андан да арзаныраак кылса, ошо 700 киловаттан кийин баягы көбөйтө турган эмесин алып таштаса да жакшы болмок да элге. 77 тыйын боюнча калса жакшы болмок. Эл катары 50 тыйын кылып коюш керек да. Кыргызстандын эли кыйналып эле жашап атат. Иш жок. Мисалы биз го эми иштеп айлык алабыз. Айлык алгандар эми көтөрүш мүмкүн, бирок биз деле анчалык кымбаттап кетсе, биз деле көтөрө албай калабыз да. Анан ушул азыркы тариф эле туура го деп ойлойм. Ашы 70 тиын боюнча эле калса ham болот бекин дейм да, адамдарга жакшы. Сизге менге мисалы сиз ham айлыкка карайсыз. Биз ham ошондой да. Endi bardaram bar тура бизге окшогон мындай карапайым халык макыс бакчы кыйналайт да, сиңдим айланайындар. Ошон үчүн арзан болгону жакшы бекин дейм да.